Чоң Алай балы кооперативине берилген топоздор жарым жапайы болгондуктан тоодо эркин багылат. Аймакта алардын санын көбөйтүп, айыл чарба продуктыларынын өндүрүмүн жогорулатууга мүмкүндүк түзүлдү. Тоодо болот, ат менен барып, көзөмөлдөп жүрүү менен алыста болот дейм. Камаганга болбойт, камасаң жүдөп кетет. Колдон от жебейт да негизинен. Ошо колдон от жебеген максатында да ошо топозго басым жасаганыбыз ошол. Тоодон өзү таап жеп, эми төл кезинде гана алып келип бир жарым ай төлүн алсак, анан калганы талаада болот да негизинен көбүнчөсү. 11 миллион сомго проекти жаздык эле, ошол проекти өзү өтүп, тендерге коюлуп, тендерден поставщиктер чыгып утуп, ушул күнү азыр топозубуздун алды келди. Ошо дыйкандардын арасында кооперативдин балансы да чогуу болот. Келечекте ушул элди топоздун эти менен камсыздамакпыз, таза бал, таза эт, ушул пландарыбыз бар. Топоздордун баары ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүлгөн. Ар биринин өздөрүнө тиешелүү болгон номерленген документтери бар. Ал аркылуу жаныбарлардын кароодон өткөнүн билүүгө болот. Малдын ден соолугу тууралуу берилет. Ушул мисалы үчүн бир жерге барып, баягы мал союлуп, эгерде базарга чыккан эттер болсо, ошо QR-код аркылуу сатып алган кардар аныктаса болот да. Телефондон барып, ошол QR-код аркылуу история баягы союлган малдын өмүр баяны чыгат да, мындайча айтканда. Ошол жашы, канча жашта, каерде союлган, кайсы профилактикалык эмдөөлөрдөн өткөн, ушул боюнча көрсөтүлгөн ушул жерде. Эттин сапаты кандай, антибиотик алганбы, алган эмеспи, ушул аркылуу аныкталат. Ош облусунун аймагында ишке ашырылып жаткан региондук экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында 11 миллион сомго 180 баш топоз сатып алуу каралган. Ошо Чоң Алайда жалпы ушул долбоордун аркасында 27 миллион 500 миң акча каражаты ошо долбоордун аркасында каралды. Азыр ушурда ошо этап менен ошо проекттеги баягы каржылана турган иш-чаралар бүгүн биринчи иш-чарасына күбө болуп атабыз. Азыр 100 топозду Чоң Алай балы деген кооперативге алып келип тапшырылды. 100 топоз бул Ысык көлдөн келди. Кудай буйруса бир 2-3 күн аралыгында дагы 80 топоздун келиши күтүлүп атат. Жалпы бир 500дөн ашык абернун аң ушу ар кандай пародадагы асыл тукум малдар ушул долбоордун аркасында ошо кооперативге алып келип берилет. Топоздор Ысык көл облусунун Жети Өгүз жана Тоң райондорунан алынган. Ошондой эле 15 жаңы жумуш орду түзүлдү. Аталган долбоор айыл чарбасын жана туризмди өнүктүрүүгө салым кошот. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, Ала Тоо 24, Ош.